Açtaydı. Yemi жаңы келгендер менен таанышып алачы, биз өткөндө таанышканбыз. Кана ким жаңы келди бүгүн? Кел. Кел алай. Атыңды айт, каякка түз турумда келген. Кана тааныш кел алай. Жакшы бала экен. Атың ким? Нурислам. Атаңа аты ким? Атаң. Атамдын Аты ким? атамдын аты Канат. Канат жакшы ат экен. Апаңдын аты ким? Апамдын аты Лира. Лира. Нурислам, эмнени билсек? Билесиң, Нур Ислам. Нур жарык деген нерсе, күндүн нуру, күндүн нурундай жакшы бала болсун. Күндүн нуру эмне кылат? Бизди эмне кылат? Жылытат, жарык кылат. Эгер нур жок болсо биз китеп окуй албай калабыз. Şu nurday жигит болсун деп, анан исламда динде пайгамбарыбыздай ыймандуу болсун деп Нур Ислам коюптур. Жакшы ат экен. Кандай окуп атасың? Жакшыбы? Ооба. Жакшы отура кой. Ким келди? Кел аласың. Айта кой. Жакшы кыз турбайбы? Айта кой. Ажар экен, уктуңарбы? Ооба. Ажар деген араб тилинен кирген сулуу, ажарлуу деп айтышат кыргыздар. Ажар жакшы кыз экен. Көрдүңөрбү, жакшы кыз экен. Окуйсуңбу мектептен? Жакында мектепте болот экен. Жакшы, отура кой. Dağın geldi. Tanıştık sözünü. Benim adım Mahir. Mahir. Bilesin Mahir degen at neni bilse? Yok. Kim koydu da? Atam. Atana barganda bugün soram akıllı. Mahir degen okusun mu? Ооба. Kaçıncı klasta? 3-cü. Ay azama. Atlışını okutasın mı? Jalan geçke. Жакшы бала турбайбы, Махирдей болуш керек мына. Жалаң дешке окуп атыптыр. Кыргыз класспы, орус класспы? Орус класс. Орус класс. Жакшы, отура кой, отур. Жакшы. Ким жаңы кел ал. Айта атың ким? Перизат. Перизат. Пери. Көрүлө пери дегенди. Эмне пери? Периз деген жомоктогу ушундай сулуу, ушундай кыйын, сыйкырлуу кызды пери деп койгон. Жакшы, сулуу кыз. Анан ошо перидей зат болсун деп атын эмне коюптур? Перизат. Жакшы атпы? Жакшы ат. Жакшы ат болгондар экен. Окуйсуңбу же? Кайсы мектепте? 6-7. Кыргыз мектеп класспы? Канчанчы класс? 1-ci класс. Биринчи класста. Мындан кийин да жакшы оку, Жалаң бешке оку. Азамат жакшы кыз экен. Атаңын аты ким? Рызбек. Рызтуу отура кой. Рызтуу, бактылуу киши болсун деп атасынын атын дагы анын атасы койгон. Жакшы. Дагы ким? Таанышабыз. Менин атым Ишенбек ата. Сенин атың ким? Бексат. Айтып берчи, Бексат деген эмнени билсет? Билбейт экен. Бек дегенди билесиңерби? Бек, кыйын, катуу, убадага бек деп айтабыз. Анан үйдү эмне кылабыз? Кулпу менен бекитебиз. Бек ачылбайт. Анан бек эмне деп атасың? Зат деген бул ошо адам, нерсе,
Ошондой болсун, бек жигит болсун деп койгон. Ата мекенин коргосо дагы бизге кандай жигиттер керек? Бек заттар керек, бек жигиттер керек. Окуйсуңбу? Каяктан канчанчы класс? 1-ci класстан Бекзаттагы таанышып алгыла, Бекзаттагы жакшы бала экен, отурган. Таанышып алдык. Атыңарды бүтүп билесиңерби? Кел алайын. Айтпагай. Менин атым Бекгүл. Мен 4-cü klassmын. Кембриджде окуйм. Англисче. Англисче. Англисче баарыбыз билишибиз керек. Себеби муну чоңдор эл аралык тил деп коет. Англис тилин билсек бүт дүйнө жүзүндө биз сүйлөшө алабыз. Бирок биз эне тилибизди биринчи иретте билишибиз керек. Эне тилибизди билбесек эмне болобуз? Уят болобуз. Уят болобуз. Жакшы сүйлөй аласыңбы кыргызча? Жакшы. Атаң апаңдар үйдөн кыргызча сүйлөшөбү? Орусча? Кыргызча жана түркчө. Кыргызча жана түркчө. Кайдан келишти атаң апаңдар? Бул Түркиядамбы же бул Кыргызстанда? Алар кыргыздар, бирок мен менен кичинекейиним Турцияда жаралган. Турцияда не болгонун деп айтыш керек? Төрөлгөнбүз деп айтыш керек. Жакшы. Турциядан окуп калдыңбы, окуган жоксуң? Окугам кичине. Окуган. Ошон үчүн түркчө, жана мен айтып атпаймынбы? 6 жашка чейин тили кайсы тилде чыкса, ал ошол адам ошол өмүр бою ошол тилде сүйлөп калат. Эми кыргызча көп сүйлөшүш керек, кыргызча билиш керек. Себеби биз Кыргызстанда жашайбыз. Биз Кыргызстандын ата уулдарыбыз. Ошон үчүн билбесек уят болобуз. Отургай. Жакшы. Ал үчүн китепти, кыргызча китептерди көп окуш керек. Мисал үчүн, мен силерге бир китептен жомок окуп берейин. Илгери бир Токойдо быйтык деген бөжөк болгон экен. Бөжөк дегенди ким түшүнөт? Карышкырдын баласы. Жок. Карышкырдын баласын Бөжөк бул коёндун баласы. Азамат кимдин атын? Мурел кийин билеткен. Коёнду билесиңерби? Коркок коён, кулагы калдайт. Ошонун баласын эмне дейткен? Бөжөк дейткен. Ошондон бир бар экен, жок экен, бир Токойдо бир быйтык деген бөжөк бар экен. Анын баарын уккан кулагы таратынакай аппак териси, анан кимден болбосун качып кутула тургандай шамдагай буттар бар экен. Быйтыктын. Быйтык өзү шайыр коёнек болчу. Шайыр. Бирок бир эле жаман адаты бар эле. Кээде калпайтып койчу. Калпайткан жакшыбы? Жаман. Ошондуктан аны шыпыр бөжөк дечү. Калпайткан киши эмне дейт? Шыпыр киши. Шыпыр киши. Бир жолу ал өзүнүн бир туугандарына касап карышкыр башка токойго кетип калыптыр деп калпайт. Буга сүйүнгөн бир туугандары токойду ээн эркин аралап кетишти. Касап карышкыр эч кайда кеткен эмес. Ал бөжөктөрдүн жытын сезип, аларды кууп
жөнүдү. Дагы жакшы. Балпаң аюу аны тартипке салып койду. Болбосо мунун аягы кандай бүтмөгүнө ким билет? Дагы бир жолу ыйтык бөжөк кыйраң бакага көлмөң деңизге айланат экен деп калп айтты. Бакага байкуш бака коркконунан таң атканча бакылдап чыкты. Баканы көрдүңөр беле? Сүрөттөн, таң атканча бакылдап чыкты дейт. Натыйжада бир жума тамагы ооруп жатып калды. Ал бир жолу мындай окуя болду. Ыйтык бөжөк чыпалак чычканга күчтүү шамал кичинекей желге айланып, Шабалекейдин уясына жашынып калыптыр деп калп айтты. Так ушул маалда мен эч кайда жашынган жокмун деген каардуу үн чыкты. Жана мен эч кандай желге айланган жокмун. Мен күчтүү шамалмын деди. Сен эмнеге калп айтып жатасың, Ыйтык деди шамал. Мен сенин калпың тууралуу көп жолу уктум. Мен калп айткан жокмун. Болгону менин башыма ар кандай ойлор келе берет. Анан мен ага кичине кошумчалап коем деп жооп кайтарды Ыйтык. Демек ойду да абайлаш керек. Тилди дагы абайлаш керек. Bir нерсени айтаардан мурун ойлонуш керек. Ne kılış gerek eкен? Айтаарды сүйлөөрдөн мурда ойлонуш керек. Эгер ойлонуп айтпасаң, анда уят болуп же калтчу болуп каласың. Бирок ойлонууга көп убакыт кетет деп капалуу сүйлөдү Ыйтык бөжөк. Эгер сен элдин баары сыйлаган салабаттуу коён болгуң келсе, анда аз сүйлөп көп ойлонушуң керек деди шамал. Макул эмесе деп макул болду Ыйтык. Айтканын сесте болот. Муну ошондон тартып, Ыйтык бөжөк жана башка коёндор аз сүйлөй турган болуп калышты дейт. Демек, калп айтпаш керек экен, сүйлөөрдөн мурда эмес керек экен, ойлонуш керек экен. Кыргыз элинде мындай сөз бар. Сөз айткан сөзгө айтканга чейин сен ээсиң, кожоюнсуң, оозунан чыгып кеткенден кийин сөз сага кожоюн дейт. Демек, оозубуздан чыккан сөздү кайра оңдоого болобу? Болбойт. Ошон үчүн ойлонуп туруп сүйлөшүбүз керек.